Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен кезектеги видеодо ушул машинаны көрүп атасыңар. Nissan Qashqai деген машина. Бул жылы 2019, объему 2. Так, ушул машина выкупка берилип атыптыр. Өткөрүп берет экен, точнее, биздин инибиз. Бул Ырысалды ынтымак деген парктан чыккан. Ырысалды ынтымак деген паркты бардыңыздар билет болушуңуздар керек. Бөлөк Москвада көп эле парктарга караганда условиясы жакшы, Кудайга шүгүр. Чалып, машинаны өчүрүп коюп, машинаны алып коюп, андай кылбайт. Тилек Ислам деген өзүбүздүн балдар соосновательдери бул парктын. Бул машинанын немесинин минустарын айтып берейин, анан кийин ичин көргөзүп, анан условиясын айтып берейин. Минусу бул машина 2019 жылкы выкупка чыккан 2 ай болуптур. Мондай минустар бар экен ушул жеринде. Ушул эшиги бир аз сүзүлгөнбү, эмне болгон бул? Бул сен сүзгөн эмессиңби? Бар болчу бул, ушул жери бар экен, ушул дефект. Да, кай жеринде бар немеси? Көргөзүп коюш керек. Ушул жер бир аз трещина экен. Сол. Калган бардык жагы эле идеальный, 50 000 вложение кылдым дедиң, машинага. Ходовойго. Могу жеринде бир аз царапина бар экен, бирок эми не критично да. А так машинаны көрүп атасыңар, машина жакшы аябай. Мындай жерлерин көргөзүп коюн бир сыйра, анан видеодон эле көргөзүп койсоң болмок, ора болуп калдык деп айтпагыла. Мына задний парктрониктери бар экен машинанын, передний парктрониктери бар экен. Nissan Qashqai. Бул машина комфорт эмеде иштейт. Комфорт Touch Яндексте. Силерге азыр ичин көргөзөйүн. Салону өтө жакшы, өтө приятный экен. Бул 4 сиденьясында тең подогрев бар экен. Арткы немеси, арткы сиденьялары. Так. Рулю аябай башкача красивый руль экен. Пробегин көргөзөйүн. Пробеги 125 000 километр. Монитору жок экен, монитору жок, мындай простой эле мафон экен. Могу жакта электронный ручник бар экен. Автомат коробка. Типтроник полклабы монзу. Кыскасы, машина жакшы эле состоянияда. Условиясы кандай болуп атат? Силерге айтып берели. Бул машинаны 3 жылга чыгыптыр. 1 жыл айына 75 000ден төлөйт экенсиңер. 1 жыл. Анан 2 жыл айына 65 000ден төлөйт экенсиңер. Инибиз алып жакшы эле айдап жүргөн экен. Тилекке каршы гаилерге түшүп калып, кичине келишпей кетип, лишение прав кылып коюптур. Ошол себептен машинаны өткөрүп берип атат. 100 000 сурап атат. Өзү негизи 100 000 берип, анан кийин 50 000ге страховкасын кылдырдым дедиңби? 100 000 бергем да. Ошонун ичинде беле страховка. 100 000 берип, анан кийин 50 000ге ходовойун жазатыптыр. Ошондо 150 000 вложение кылган, 2 ай айдаптыр эми. 100 000 берсеңер өткөзүп берем дейт машинаны. Машина жакшы состоянияда. Эгерде кимге жакса, видеонун описаниясында болот номери. Ошого чалгыла, регистрация жазаткан экен. Кандай деп? 50 000 базы деп турса, 50 000 бир айга коюп берем. 50 000 берсе, 50 000ди бир айга коюп берем дейт. Кыскасы сүйлөшсөңөр болот, достор. Видеонун описаниясында номерге чалгыла. Регистрацияны канча сомго жазаттың беле регистрацияны? 7 000ге, 3 айга жазаттың беле. 3 айга жазатыптыр. Регистрация жазаткандарга дагы айта кетели, бир сыйра жакшы иштегиле, таза иштегиле. Ушинтип силердин айыңардан мындай биздин инилерибиз, агаларыбыз кор болуп атат, биздин мекендештер. Адамдарды алдабай жакшы жазагыла, регистрацияны таза жазагыла. Эгерде жазаганды билбесеңер, анда жазабай эле бөлөк жумуш кылгыла. Ошондой. Ушу видеого лайк басып, комментарий калтырып койгула, бул видео менен бөлүшүп койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.